ак булутту аралап ай баратат деп кимдерди айтат Акмарал? Опера ырчылары. Опера ырчылары айтты. Бизде опера ырчысы бар коногубуз да, тааныштырып коебуз. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын ырчысы Мурат Дербишалиев агабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Сиздердин дагы аябай жакшы. Майрамыңыз менен алгачкы. Сиздердин дагы майрамыңыздар менен. Жакшы. Сиздердин дагы майрамыңыздар менен. Азиретте талант бар бекен, Мурат мырза? Мындай ырдаса болот бекен, опера ырчысы болуп? Албетте. Болот экен, бир пайыз талант 99% аракетте коет. 1% бар экен менде. Бар да. Болду. Жогоруда актерлор келди, театр актерлору. Ал жактан актер болом деди. Сизди көрүп эми опера ырчысы болом. Бирок өтпөй калдым актер болом депчи. Азыр болсо опера ырчысы. Жигитке 70 аздык кылат демекчи, ар тараптан кылса болот. Жакшы. Жакшы. Сиз өзүңүз ошол тармакка кантип келип калдыңыз? Мен өзүм негизи эстрада ырдайм деп эң биринчи Бүйсара Бишналевага келгем. Анан аякта эстрада вокал немеси жабылып калып, анан Күреңкеевке өзүм кеч келип калыптырмын. Анан Күреңкеевке бардык, аякта да уже бүтүп жабылып калган экен. Анан ушундай филармониянын 2 жылдык студиясына барбайсыңбы деп анан аякка барып, аяктан 60 баланын ичинен өтпөй калгам. Анан ошол жака театр опера балеттин главный хармейстери комиссия болуп барган. Анан мен тайэжем менен баргам, шаарды билбейбиз, айылдан эле келген балабыз. Анан ушул жака опера балетке алып барбайсыңарбы тигиндей мындай десе, мен өзүм опера десе аябай тийжим ал ошо. Опера ырчысы болбойм дейчүкенсиз да, дейчимин. Анан кийин ал Кудай буйруп ошол жака бардым, өтүп калдык. Ал жакта деле мындай чындыгын айтканда мындай башында кызыгуу жок. Неме мындай келердин айдырдайт деп анан мен агайым народный артист СССРдин ырчысы Токтоналы Сейтелиев. Ошол кишиден мен 7 жыл окудум. Анан ошол агайым мага эшиктен чакырып келип туруп анан ай балам эшикти жапчы деп туруп анан мага распевка кылып неметкенде мана дениден мындай бүдүр неме чыгып кетет. Ошондо таң калгам, эркектин ушундай үн чыгат экен деп. Ошондо анан кызыгуу пайда болуп баштаган. Бүгүнкү күндө кесибиңизди жакшы көрүп калдыңыз анан. Сүйөм. Сүйөсүз, сыймыктанасыз. Сыймыктанам. Ушундай жерде иштеп атканыма, оказывается, биз түшүнбөйт экенбиз да. Ырдайт десе эле баягы эстрадан деле жаман дебейбиз го, бирок классика аябай мындай жүрөккө тийди да. Жакшы экен аябай. Мурат мырза, опера ырчылары үчүн эртең менен туруп ырдоо кыйынчылыкты жаратпайбы же баары бир кыйынбы үйүнө ачылгыча? Болот кыйынчылыктар. Сиз сурансак кандай дейсиз бир куплет? Болот. Болот. Биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн. Сөзү Шайлык Дүйшеев агайыбызга таандык. Ону Белек Папытаева деген Алтайдын ошол поюзу деген ырга оон жараткан экен. Ошону мага берди эле. Ошону тартуулап берип коеюн. Жакшы болот. Бир куплет. Алтын гүл калып капкайда, Алтайдан келе жатканда, алтындан кымбат айдай кыз, арманда салдың жашанга, аттың аязыр аргам жок, айланып сени тапканга. Жогазын эридиме, жодурап көзүң телмире, жолубуз башка болгон соң, жолукпай койсок эмине, келе албай турган болгон соң, кездешпей койсок эмине. Чоң рахмат. Азык билдиребиз кереметтүн. Чоң рахмат. Негизи опера ырчылары чет элдик ырларды ырдашат го. Ошолорду ырдоо, билбейм, сөздөрүн кантип түшүнөсүздөр, кантип маанисин түшүнөсүздөр, кантип жаттайсыздар, ошол боюнча айтып бериңизчи, кыйынбы? Биз консерваторияда окуганда бизге атайын итальянча тилин үйрөтөт. Атайын өзүнчө сабак бар, ошондон үйрөнөбүз. Англис тилин берет аяктан. Немисче жок, бирок итальянча бар.
Анан демек итальянча сүйлөйт турбайсызбы? Кыргыз ырчыларына основном неме беришет. Итальянча жакшы сүйлөгөнгө, кыргызча ырларды көп бере бербейт. Мен ойноп берген концерт мистерим ошентип берчү. Демек сиз итальянча жакшы эле сүйлөп, оюңузду билдирип түшүнүп турбайсызбы? Түшүнөм, бирок мындай түшүндүрө албайм. Бир нерсени айтып мындай. Бирок түшүнөм, ырдайм. Өзүм эмнени ырдап атам, ошону түшүнө алам. Бир ырды ушул канча убакытта жатат өз? Мурун студент кезде баягы жаштык кез менен баягы экзаменге даярданбай жүргөндөн кийин бир жума калганда 4-5 ырды жаттачуман. Отуруп алып күнү түнү. Күч келгенде жаттайсың да. Жаштык кез менен баягы немен өтөр уят болбош үчүн ошолорду бат-бат жаттачуман. Азыр деле жаттайм жакшы эле. Көңүл итальянча деп айтып атпайсызбы? Бир жакшы чарма аткарып бербейсизби? Итальянча. Итальянча. Осоле мио деген. Кантип которуп атабы? О моя милая. О моя сошка. О менин сүйүктүүм. Менин күнүм деген. Кыскача. Che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca, parmigiana fresca. Che bella cosa una giornata e sole, ma tu sole che io voglio in te, oh sole mio, stai in fronte a te, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз, Мурат мырза. Чоң эле бир Чоң рахмат. микрофон турбайсыз. Могул жагыңыздар чоң эле микрофон бар окшойт го. Сахнада микрофон жок эле ырдайсызбы сиз ошондо? Театрда дайыма эле микрофон жогордалат. Микрофон жок ырдайсыздар демек, э? Микрофондун деле кереги жок экен. Кереги жок экен чындыгында. Чындыгында көп эле жерге жеткидей. Могу биздин тегерек четибиздеги кошуналардын баары ойгондо болуш керек. Аябай сонорду айттыңыз. Көрсөм мен деле итальянча билет экен Акмарал. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Менин татынакай итальянча болуп калды. Мурат мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Чоң рахмат. Буюрса, дүйнөлүк деңгээлдеги сахналардан көрөлү сизди. Чоң рахмат айтканыңыз. Ийгилик каалайбыз. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын ырчысы Мурат Дербишалиев болду бизде конокто. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ийгилик, аман болуңуздар. Майрамыңыз көңүлдүү улансын. Сиздердики дагы. Бар болуңуз. Ал эми биз болсо программабыздын сапарын алдын көздөй улантабыз. Алдыда бизде да кызыктуу коноктор бар. Эч кайда алыстабаңыздар.